Карабалдыда буга багылган сарай өрттөндү делген видео тарады. Азырынча маалымат такталууда. Сегиз жаштагы кызга зордук көрсөтүүгө аракет кылды деген шек. Эч кийими жок эркектин видеосу тарады. Бишкектеги мейманканалардын биринде 8 жаштагы кыз болгон кызматтык бөлмөдөн эч кийимсиз эркек киши чыгарылган. Ал учурда кыздын апасы бөлмөлөрдү тазалоо менен алек болуп жүргөн. Кызы ага телефон аркылуу жазгандан кийин аял чуркап келип, белгисиз эркекти кызматтык бөлмөдөн өзү чыгарып кеткен. Аял милицияга кайрылып шектүү кармалган. Ага карата жашы жете элек баланы бузукулукка аскартуу фактысы боюнча кылмыш иши козголду. Тергөө жүрүшү уланууда. Баткенде Өзбекстанга өтүүчү дагы бир мыйзамсыз жашыруун туннель табылды. Чек арадагы жашыруун өтмөктө кимдер каскан? Баткен облусунун Кадамжай районуна караштуу Чечилик айылында Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасын туташтырган жашыруун туннель табылды. Ыкча маалыматтардын негизинде укук коргоо органдары жүргүзүлгөн текшерүүдө жер алдындагы өтмөк ээси кароосуз калган үйдүн ичинен чыккан. Ички иштер министрлигинин алдын ала маалыматына караганда, туннелдин тереңдиги болжол менен 12 метрди, ал эми кеңдиги 1,5 метрди түзөт жана ал түзеле Өзбекстандын аймагына карай казылган. Учурда бул жашыруун өтмөктү кимдер жана качан казганын, ошондой эле аткезчилик контрабанда максатында колдонулган тараптарды аныктоо боюнча мекемелер аралык иликтөө жана тергөөгө чейинки текшерүү иштери жегертүү жүргүзүлүүдө. Шымкентте өспүрүмдүн ашказанынан 1 килограмм чаш чыкты. Шымкентте дарыгерлер 2011-жылы туулган өспүрүмгө шашылыш операция жасап, анын ашказанынан салмагы болжол менен 1 килограмм болгон чаштын түйүнүн алып чыгышты. Өспүрүм кабыл алуу бөлүмүндө текшерүүдөн өтүп, ага УЗИ жана компьютердик томография жасалган. Изилдөөнүн жыйынтыгында ашказанында бөтөн нерсе бар экени аныкталган. Хирургтар шашылыш операция жасап, анын ашказанынан узундугу 30 см, салмагы 1 килограммга жакын болгон чаштан пайда болгон тыгыз түйүндү алып чыгышты. Жаш кыз айдоочу тарабынан ыдыкка кабылганын билдирди. Бишкектин тургуну таксист тарабынан ыдыкка кабылганын маалымдады. Бул тууралуу ал социалдык тармактагы баракчасына бөлүштү. Анын айтымында 28-июлда саат кечки 14 чамасында ал Бишкектен Ысык Көл облусунун Жети Өгүз районундагы Кызыл Суу айылына жолго чыккан. Ал унааны Попутка аталышындагы тайпадан тапкан. Унада Тоң районунун Аксай айылына бара жаткан дагы 2 жүргүнчү болгон. Айдоочу мага асыла баштады. Санымдан кармап көпкө чейин кое берген жок. Колун алып салууга аракет кылганымда экөөбүз уруша кеттик. Ал мен төрдө кызды көргөм. Хиджаб кийгендерге да, кийбегендерге да мындай нерселер жагат. Кел сени кармап көрөйүн деди деп эскерди кыз. Ал бир нече жолу баш тарткандан кийин айдоочу анан ары жол жүрүүдөн баш тартып, жол жээгине токтоп, уктай турганын айткан. Кыз телефону өчүк болгондуктан ноутбук аркылуу бардык тааныштарына жазган. Аны менен көпкө чейин эч ким байланышпагандыктан ал жолго чыккан. Кыз ошол жерден өтүп бара жаткан кайгоолчулардын унаасын токтоткон. Кызматкерлер аны жана айдоочуну угуп, андан соң кыз башка унаа менен ата-энесинин үйүнө жеткен. Булак бара келди. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Мен жакшы болом. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026-жылы 6-операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10,000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Бардык карталар өзүмө караштуу. Эмбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Бардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч.